Урматтуу төрага рахмат. Бүгүнкү мыйзам долбоорлор бул мамлекеттик түзүлүшкө түздөн түз таасири бар мыйзам долбоорлору. Азыр жана ар кыл маселелерде 95% баарыңыздар өкмөткө тапшырма бересиздер. Бүгүнкү мыйзамды кабыл алсаңыздар өкмөт аны таптакыр аткарбайт. Ошого мыйзамдык жол ачып беребиз. Бүгүнкү министрлер кабинети жөнүндө мыйзамдын укуктук статусун карасаңыздар, 3 статья. Кабинет министров осуществляет свою деятельность на основе и восполнения Конституции Кыргызской Республики, законов, актов, посланий и поручений президента. Жогорку кеңеш деген сөз жок. Ушуну кабыл алсаңыздар мындан кийин разный маселеде сүйлөп кереги жок. Бул мамлекеттик түзүлүштү алсырата турган президент дайындаган өкмөт президентке отчет берет экен. Акыркы 30 жылда андай болгон эмес. Эгерде өкмөт жогорку кеңешке отчет бербесе, подконтрольный болбосо, анда парламенттин да кереги жок. Эгерде ушул статья ушу боюнча кала турган болсо, анда бүгүн талкуулап да кереги жок. Бул түздөн түз парламентаризмди талкалай турган статья. Мен буга ким даярдап келди, суроолорум бар. Ошондон баштайлы, эгерде ошону колдоп берсеңиздер, алы талкуулайлы, а колдоп бербесек анда парламентаризм жөнүндө сөз кылуунун кереги жок. Экинчи кесиптешим Кенжебек Сатыкулович айтып кетти. Мен түшүнүктүүрөөк кылып айтып берейин. Биздин 67% эл айылда жашайт. Айылдагы элге биз эстирди орундагыдай же акча беришибиз керек, же аларга укук беришибиз керек, өзүнүн тагдырын өзү чечсин деп. Өзү чечип отуруп, азыр 40 шаардын 36 шаары өзүн өзү багат. Биз ошол жергиликтүү өзүн өзү реформасын жүргүзгөндүгү үчүн бизге арыз акча берип атат жылына сайын. Эми айры теңирден тескери кетип, мамлекеттик быйылык бул жогортон төмөн түшөт. Улам жогоркусу төмөндөгүсүн дайындайт. А өзүн өзү башкаруу органы ал төмөндөн өйдө келет. Экөөнүн табияты экөөлөк. Конституцияда таптак жазылган. Эми сиздер даярдап келген мыйзамда конституцияны бузуп, айыл угу кылмайын киргизбей коюп отурсак.